Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңешинин Кыргызстан боюнча координатору Нурзат Жээнбек кызын конокко чакырганбыз. Себеп дегенде, соңку учурларда ушул өз алдынча кол өнөрчүлүк кылып келген аял заты атайын кеңешке биригип, ал эми бул кеңеш мамлекеттик кыял кол өнөрчүлөр бирикмеси менен атайын иштешүү боюнча макулдашуу түзгөн экен. Ушул иштешүүнүн жыйынтыгы кандай болот жана ошондой эле бунун пайдасы кимге болот, ушул тууралуу кененирээк айтып бериңиз. Эң алгач суроону мындай кылалы. Кол өнөрчүлөр кеңешинин түзүлүшүнүн милдети жана максаты кандай болгон? Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Кол өнөрчүлөр кеңеши бардык республика боюнча кол өнөрчүлөр чогулуп ар кандай кол өнөрчүлүк менен алек болгон айымдардын жолугушуусунан башталган. Анан кийин көп жылдан бери ушул кеңеш өз ишин алып баратат. Бул жакта 7 область боюнча жана 2 шаар. Бул жака Ош, Бишкек шаары кирет. Ар бир төрайымы бар. Жамбык Карыбекова, уюштуруучулардын эң алгачкы уюштуруучулардын бири. Азыр президент ошол кол өнөрчүлөр кеңешинин президенти, андан кийин вице-президенттери бар 7 область боюнча. Негизги максаты эмне? Силер эмне менен алек болосуздар мисалы? Бардык салттуу билим, салттуу кол өнөрчүлүк менен алек. Мындайча айтканда, кылымдан кылымга келаткан өнөрчүлүктү. Шырдык жасоо боюнча чий токуу же болбосо көп өнөр бар, бизде устачылык бар. Ошол бардык тармак менен биригишкен кол өнөрчүлөр кеңештин мүчөсү болушат. Анан кийин бул айыл боюнча, айылдан районго, райондон областка, областтан республиканын алкагында бул кеңеш тобу иштейт да. Мисалы, ошол эле биз билебиз, айылдарда көптөгөн кол өнөрчүлөр бар. Негизи эле Кыргызда ушул өнөрчүлүк менен алектенбегендер жок десе болсо керек. Анан ошол кол өнөрчүлөрдү таап чыгуу кандай болот? Анан аларды таап чыкканда силерге кеңешке мүчө болгондо аларга кандай пайда? Мисалы, ошол эле айылда балким бирөө ээр жасайт, балким бирөө төшөгүн тигет, кийиз жасайт, бирок аны алып барып эле базарга түз сатса болот да, кеңешке мүчө болгондо аларга кандай пайда келет? Айылда болгондо көбүнчө информация жетпей калышы мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир көргөзмөлөргө, ярмаркаларды уюштуруп, ошолордун алкагында көптөгөн иш-чаралар бар. Чындыгында биз мындай үйүндө жасайт, же болбосо бир жөнөкөй тартипте гана элестетебиз, жөнөкөй адамдар. Бирок бул устачылык же болбосо өнөрчүлүк чоң мааниге да, маданияттын көрөнгөсү десек болот. Чоң мындайча айтканда устаканалар бар. Кээ бирөөлөрдү болсо үйүндө эле иштешет. Ошол кичинекей үйүндө иштеген өнөр ээлеринин чоң бир баягы маданиятка болгон тиешесин ушу кеңеш аркылуу өтөт да. Ар бирөөсүнө пайдасы бар. Бул жакта бирөөнүн пайдачылыгына эмес, уюм топтолуп, ар бирөөсү өзүнүн салымын кошуп, анан алдыга жылганга максат коюлган да. Эми азыркы этапта ушул аракеттердин иши кандай болуп атат? Эмнеге жетише алдыңыздар? Көп нерселерге жетиштик десек болот. Бул кол өнөрчүлөрдүн өзүнүн аракети менен эч кандай колдоосуз бир экономикалык кыйынчылыктардан чыгып, ошол Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңеши дүйнөлүк кеңешке мүчө болгон. Дүйнөлүк кеңешке мүчө болгон. Ал дүйнөлүк кеңеш жана Тихий океан боюнча дейт да. Бул ар бир өлкөлөр ошолго кирген өнөрчүлүк боюнча. Кол өнөрчүлөр кеңеши дагы ошол дүйнөлүккө кирип, кандайдыр бир орун алганда, мындайча айтканда, көп жылдан бери катышып, бир өнөрчүлүктү башка бир сонун деңгээлге чыгарган. Кандайдыр бир деңгээлде ошол өкмөттүн мындай жардамы болду, жардамы жокпу, өзүнүн күчү менен келген да ушуга чейин. Жакынкы учурларда биз кол өнөрчүлөр кеңеши баягы каттарды киргизип, колдоо сурап, же болбосо ушул дагы астыга өнүктүрүү үчүн көптөгөн максаттарды койгон. Ошол максаттарга жетүү үчүн өкмөткө дайыма өзүнүн сунуштарын киргизип келет. Анткени кол өнөрчүлөр кеңеши негизи эле кол өнөрчүлөр эч жакка караган эмес ушуга чейинчи.
өз алдынча иштеп келишкен. Өз алдынча иштеп келишкен. Же болбосо Маданият министрлигине же экономика министрлигине эч жагына көңүл бурушкан эмес, керектүү учурда эле чакырып, өнөрчүлөр керек деген учурда чакырып, керек эмес учурда аларга көңүл бурулбай калган да. Качан көргөзмө болгондо эле чакыра калып, кол өнөрчүлөрдүн жасаган, иштеген эмгектерин коюшуп, элге көргөзүп, болду, ошону менен унутулуп кала берет. Унутулуп кала берген. Башка өлкөлөрдүн практикасында кол өнөрчүлөргө аябагандай чоң жеңилдиктер бар да. Аларды налогу жок, же болбосо бир өзүнүн ордосу бар болот да. Анткени маданиятты өнүктүрүүдө кол өнөрчүлүктүн эң чоң мааниси бар. Эмнеге дегенде, баягы фольклорду эле көтөрө турган болсок, кичинекей эле маданияттын фольклорду ала турган болсок, ал кийими жок болбойт. Же болбосо боз үйдүн жасалгысы, ошонун баары кол өнөрчүлөрдүн колунан чыгат. Ар бир буюм кол өнөрчүлөрдүн мындай колунан чыгат да. Азыркы тапта ошол мамлекетке кайрылып атабыз, өкмөткө кайрылып атабыз, бир жыйынтыктар болуп атабы? Менин оюмча азыр жыйынтыктар болот. Анткени биздин ушул кеңештин программалары жакты өкмөткө. Анан кийин Кыял деген бирикме болгон, ишкана, өкмөттүк ишкана. Ал ишкана болсо кол өнөрчүлөр үчүн эмес, бир жеке чөнтөккө иштеген бир базар сыяктуу колдонуп келген ушуга чейин. Жакынкы арада келишим түзүлдү. Ошол кол өнөрчүлөргө Кыял ишканасында иштөөгө мындай мүмкүнчүлүк болду да. Ошол жерден өнөр-каналарды алганга дагы өкмөт менен кол өнөрчүлөр биригип, дагы астыга чоң максаттарды койду. Жакшы ийгиликтерге жетет деген чоң ишеним бар бардыгыбыздан. Эми биз башында сөз кылдык, ушул кол өнөрчүлүк дегенде биз көбүнчө бул аял затын элестетебиз. Жогоруда сөз кылгандай кийиз, шырдак, ошол эле жанагы төшөк тиккенде курак менен тигебей, иши кылып түрдүү нерсени ушул биз аял затынан элестеткенбиз. Анан азыркы тапта ушул аялдардын, ишкерлеринин дагы өзүнүн уюмдары бар, топтору бар. Бул жактар менен кандай болуп атат? Негизи ошол коммерциялык багытты көздөгөн, же болбосо бир тескерисинче ушул эл аралык байланыштарга чыгып атабыз деп атпайсыздарбы? Ушул деңгээлде иш алып бара турган атайын бир уюмдарга байланышып, же болбосо азыркы тапта аялдардын ишкердүүлүгүн колдогон дагы көптөгөн программалар бар. Бул жакка чыгып атасыздарбы? Ооба, биз айымдар эле бар десек өтө жаңылышабыз. Мырзалар өтө көп. Мырзалар күчтүү болгондуктан алар өзлөрүнүн өнөр-каларын алып, мындай кыйынчылыксыз астыга жылганга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрү бар. Анткени темир устачылык бар, жыгач устачылык бар, чопо, инструменттерди жасоо, ошол эле боз үйдүн жыгач ташын жасоо, боз үйлөрдү куруу, бул көп эмгекти талап кылат да, өнөрдү талап кылат. Көбүнчө учурда аялдарга эмнеге көңүл бурубуз керек деген маанилүү деп эсептегенибиздин себеби, айымдар кол иш кылып кээде мындай балдарды карайт да, анан кийин үйдөгү тиричилик бар, ага кошумча баягы үйгө каражат табуу үчүн бир булак десек болот да. Анан кийин кээ бирөөсү булак катары колдонот да, мисалы үчүн. Ошол эле үй тиричилигине керектүү бир нерселерди сатып алат, базарларга өткөзүп, буюмдарын алып келсе болот дегендейчи. Андан тышкары бул таланттуу адамдар. Булар өнөр адамдары, ичинде баягы чыгармачылыгы бар болот да. Алар болсо жөн отура албайт. Кээ бирөө жөн эле отура берейин десе болбойт да. Бул өнөр баягы ичинде вулкандай болуп атылып турат да. Анан кийин ыр жазгандар ыр жазат. Өнөрчүлөр болсо баягы муундан муунга өтүп келгенден кийин кан аркылуу өтөбү, бул ал ишти жасабай кое албайт да. Ушул шырдак жөнүндө айтып кетелик. Кырык шырдагы деген чоң фестиваль бар. Бул республика боюнча бир жайда өтөт да, жайда бир өтөт да. Ошол учурда көптөгөн туристтер келет. Баягы республика боюнча аябай чоң масштабта өтөт да. Анан кийин конкурстар уюштурулган. Эң жакшы, мисалы үчүн шырдакка, же болбосо ала кийизге дегендей конкурстар уюштурулган, кызыктыруучу. Ал кээде бир жылдан кийин таанышат. Анткени бул кол өнөрчүлүк бат эле жасай турган нерсе эмес. Убакыт менен эмгекти талап кылат.
Эми ушул жогоруда айтып атпайлыбы, эркектер мисалы өз алдынча иштеп кеткөнгө, ишкана ачкангабы, же болбосо кичинекей цех ачканга мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми аялдарда бир экинчи, үчүнчү тоскоолдуктар бар. Мисалы ошол үй тиричилиги, же болбосо өз алдынча чыгайын десе, материалдык, же болбосо физикалык жактан да жетишпей алышы мүмкүн. Ушул жакка келгенде жогоруда айтылгандай бир атайын программалар менен эл аралык донорлорбу, уюмдар менен иштешкенге, же болбосо ошол уюмдарды, донорлорду кол өнөрчүлүк менен иштешкен аялдарга тартуу боюнча аракеттер барбы ушул кеңеште? Ооба, азыр мындай туура багыт алыш үчүн, дүйнөгө чыгыш үчүн биз өзүбүздө стратегиялык план ойлонуп чыгылган. Ал жакта информация. Биринчи бул информацияны туура кабыл алуу, кандайдыр бир платформаларга чыгуу керек болду да. Анан ишкерликти колдоого биз ошо коалицияга биздин кол өнөрчүлөр кеңеши биринчилерден болуп кирдик. Анткени ар бир айымга, баягы айылда болсо дагы, же болбосо шаарда жашайбы, кайсыл жерде болбосун, баягы маалыматтын жетүүсү туура керек болот. Бул жактан экинчиден болсо колдоо керек. Материалдык жактан, же болбосо кимге ар кандай колдоо керек да. Бирөө үчүн материалдык колдоо керек, бирөө болсо окуу керек болот. Кимге эмне керек болсо ошону кошуп, андан кийин маалымат алуу, кеңеш аркылуу булактарды табуу бул милдет да. Аракет кылып бизде көп волонтерлор иштейт. Мен дагы ошол волонтерлордун биримин. Эмнеге дегенде баягы кол өнөрчүлөрдүн өнүгүүсүнө салым кошобуз деген мындай чоң ниет бар да. Анткени алдыга жылуу бул айымдардан башталса эң жакшы да. Анткени кээ бирөө тартынат, кандайдыр бир учурда убагында окуй албай калган. Баягы билимди көтөрүү үчүн, андан кийин ошол ишкерчиликти өнүктүрүү үчүн чоң максаттар коюлган. Бул жакта ошол коалицияга биригүү бизге чоң ийгиликтерди, жемиштерди берет деген чоң үмүттөбүз. Донорлорду табуу жана башка багыттарды берип аткан экенсиздер да. Жыйынтыгы кандай болуп атат? Ошол эле айыл жергесиндеги ишкер аялдар, же болбосо ошол кол өнөрчү аялдар өздөрүнүн бир жолун таап, багытын издеп атышабы азыркы тапта? Ошол коалиция менен бириккенден кийин, же болбосо ошол коалицияга мүчө болгондон кийин? Ооба, биз көптөгөн мындай маалыматтарды алдык биринчиден. Анан бул жакта дагы башка ассоциациялар бар. Бизден дагы башка ассоциациялар бар. Ошол ассоциациялардын ортосунда юридикалык, экономикалык, же болбосо кандайдыр бир багытта зордук, зомбулуктан баягы коргоо, кутулуу боюнча дагы көп маалыматтарды алып атабыз. Бул баягы чоң кадам шилтөөгө бир жол да. Демек, коалицияга мүчө болгондон кийин ошол эле аял киши ишкерликти кантип алып барыш керек, кол өнөрчүлүктү кантип алып барыш керек, экономикалык жактан билим, саясий билим, мисалы кайсы эле ишке кирип, кайсы кагазды бүтүрүш керек экен деп коелу. Ошол эле жанагы биз көрүп калдык да, министрликке барсаң катты жооп берип коет, кайра көтөрүп алып кетесиң, эмне кыларды билбей. Бул жагынан багыт берет экенсиздер. Андан кийин өз алдынча болуу, же болбосо жогоруда сиз айткандай зордук, зомбулуктан кутулуу. Ар тармактуу билим берилет экен да, маалымат берилет экен да, мындайча айтканда. Ооба. Анан тажрыйба алмашуу бар. Мунун алкагында өтө чоң программа кетти. Биз ар бир ошол областтарга барып сураштыруу болот экен. Баягы маалымат туура жеткизилсе да, ошол иш болсо, ошол кимге керек болсо ага да жеткирүү да. Акыркы адамга чейин ким болсо дагы ошого жеткиликтүү маалымат. Ушул акыркы адамга дейин деп атабыз. Бизде негизи иш алып барганда ушул чоң шаарларда, анан обул же райондук борборлор менен чектелебиз да. Бирок ошол эле жакта жанагы алыс айылдар бар. Ал жака мисалы ошол эле унаа менен жетишти эле оор. Бирок ал жерде да таланттуу адамдар бар. Макул ошол эле эркек киши болсун, эр чапкан, макул ошол эле сайман сайган аял киши болсун. Аларды издеп табуу, же болбосо ошолорду өзүңүздөрдүн маалыматыңыздарды жеткирүү, башкача айтканда алар менен байланыш түзүү канчалык болуп атат? Себеп дегенде кээ бир учурда болот, ошол эле телевизордон көрөт, же ошол эле азыр социалдык тармактардан көрөт, окуйт, билет, бирок ошол менен эле калып калат. Анткени ошол булакка чыгуу мүмкүнчүлүгү өтө тар да. Анткени тоо этекте жашаган айылдарыбыз өтө эле көп да.
Буларды издеп табуу, ошолорду өзүңүздөргө тартуу же болбосо аларга өзүңүздөрдүн байланышыңыздарды жеткирүү кандай болуп атат? Биз 2020 жылдан бери баягы сары китеп деп коебуз, регионал геолокация, ким кайсыл жерде жайгашкан, эмне иш менен алек болот деген маалыматты чогултуу ушуга чейин жүрүп жатат да. Ар бирөөсү кээ бир сиз айткан туура, баягы жардам сурагандан коркот, кээ бирөө болсо эшикти тыкылдатып келе берип көңүлү калып кеткен да. Анан балким жардам болот, болбойт деп аябай ишеничтери жок болуп кеткен. Ошол учурларда азыр налогдор боюнча көп маалыматтарды берип атабыз. Биринен бири угуп келип атат да. Бул жакшы маалымат алуу, туура булактардан туура маалымат алуу. Ошол пайдасы бар болобу суроосуна жооп бериш керекпиз да. Ошол ар бир кол өнөрчү бир өзүнүн салымын кошуп, өзүнүн чыгарган салттуу бир буюм тайымдарды дүйнөлүк деңгээлге сапаттуу жана сатуу мүмкүнчүлүгү бар экенине маалымат түз бергенге аракет кылып атабыз. Эми кайрадан башында айткан жообуңузга кайтып келели. Сиз жанагы дүйнөлүк жана Тынч океан боюнча ушул кол өнөрчүлөр бирикмесине, кеңешине мүчө болдук деп атпайсызбы? Биздин Кыргызстандын кол өнөрчүлөрү тарабынан даярдалган эмнелер чыкты дүйнөлүк аренага, дүйнөлүк масштабка, башка кол өнөрчүлөрдүн алдына көргөзүп, же болбосо ошол жака реализация деп коелу, сатуубу же болбосо ошол жактан орун табуу боюнча кандай аракеттер болду, кандай жыйынтыктар бар? Дүйнөлүк кеңеште эң бир маанилүү айтып кете турган нерсе бул дүйнөлүк кеңештен биз 2 сертификат алдык. Аны бизге тапшыра элек. Ошол ортодо бир шарттуу бизде же өкмөт алмашып кетет, ар кандай шарттар болбой калып, ошол сертификатыбызды дагы ала элекпиз да. Алар жакында келет. Бул биринчиден Боз үй көл, ысык көл өрөөнү Боз үй мекени деген сертификат. Андан кийин дагы бир сертификат Нарын өрөөнү Шырдактын мекени деген сертификат. 2 сертификат келип атат. Бул өтө маанилүү кыргыз өнөрчүлөрдүн чоң жеңиши десек болот. Булдай жеңиштерге биздин эле жакынкы кошуна өлкөлөрдөн андай нерселерди алып аткандар бар, бирок ушул деңгээлде алгандар жок да. Бул дүйнөлүк деңгээлде биз өзүбүздүн Боз үй биздики экенин, ушул биздин кол өнөрчүлөр жасайт экен келип, ар бирөөсүн көрүп, баягы тастыктап кетишти. Ошо тастык бергенден кийин гана алар сертификат бере алат. Бул көптөгөн жылдык, 10 жылдан ашык ушул кол өнөрчүлөрдүн эмгеги десек болот. Эми азыркы тапта ушул кол өнөрчүлүк менен жамбагуу мүмкүнбү? Үйдө отуруп. Ооба, туура багытты алып, анан кийин платформаларга туура кирип, дүйнөлүк деңгээлге дагы сатып, же болбосо ичаралык деле бизнес катары, же болбосо баягы акча алып келүүчү булак катары бул чоң ийгиликтерди алып келет дейт. Биз жогоруда айтпадыкпы, туура платформа тандап деп же таап деп, ошол кайсы платформаларды айтып кете аласыз? Мисалы азыр бизде эгерде ушул жергиликтүү же болбосо жерлерде жашаган кол өнөрчүлөр көрө турган болсо, алардын өзүнүн жасаган нерсеси бар болсо, сиздер менен айли байланыша элек. Кол өнөрчүлөр болуп турган болсо, кайсы платформалар деп айта алабыз, алар кандай түшүнүшү керек? Биз азыр республиканын ичинде, мисалы үчүн республика аралык ким дагы маалыматы жетелек болсо, Кыргызстан кол өнөрчүлөрүнө мүчө болуп кирип, же болбосо ушул бизде кыял бирикмесине келип, же болбосо ошол соцсеттер аркылуу баракчаларга жазылса болот. Алга маалымат алуу дагы, кошулуу дагы оңой эле жүргүзүлөт азыр. Андан кийин маалымат алат, кайсыл бир платформага чыгууда, бизде азыр дүйнөлүк платформалар чыгып атат. Алар көбүнчөсүнө хабдар, маркетплейстер, алардын баары көбүнчөсүндө чет тилде болуп атат. Бизде кайсы платформалар бар? Бизде азыр түзүлүп атат. Иштеп аткан. Азыр түзүлүп атат. Биз онлайн дүкөнчөлөрдү ачып атабыз. Ал дүкөнчөлөрдө өзү кирип, өзүнүн товарын коюп, баасын коюп,
өзүнүн атынан сатуу мүмкүнчүлүгү бар болот. Соодасын жүргүзө же болбосо кызыккан адам ошол платформага кирип өзүнө керектүү болгон кол өнөрчүлөрдүн жасаган нерселерин сатып алса болот. ооба, бизде азыр айтып атабыз, сары китеп бүтөт. Сары китептин ичинде толук маалымат болот. Кардарлар болсо ичине кирип табып алганга мүмкүнчүлүк бар болот. Андан тышкары дүкөнчүлөргө өзүнүн товарын кантип койсо болот, ошо электрондук которуулар кандай жүрөт, электрондуу почта Жана акчаларды алуу, акчаларды берүү, эсептешүү, ооба, ошонун почта аркылуу баардыгын жазышуу. автоматизация кетип атат. Биз телеграм каналдар, YouTube каналдар баардыгын азыр иретке келтирип келатабыз. Мындайча айтканда, быйыл жакшы жыл болот деп ишеничтебиз, анткени адамдардын баягы мүмкүнчүлүгүнүн баардыгын ортого коюп, көптү көрсө көл болот деп билген маалыматын, билген ишин дизайнерлер, волонтерлор бекер иштеп атат, аракет кылып баягы астыга жылдырууга мүмкүнчүлүк бар болуп атат да. Эми ийгиликтер болсун, биздин дагы ошол жогоруда айтылгандай ар бир сай-сайдабы, айыл-айылдабы, колоттордобу болгон баардык өнөрчүлөр биригип, алардын жасаган эмгектери көздүн майын коротуп, колду жоорутуп жасаган нерселери баардыгы өз ордун тапсын. Биринчиден ошол өзүнүн жасаган нерсесин элге таанытып, экинчиден андан сөзсүз түрдө киреше тапсын деген тилектерди айталы. Рахмат сизге маалымат берип кеткениңизге. Демек бизди көргөн көрүүчүлөр сиздерди социалдык тармактардан издеп баштайт. Социалдык тармактардан бул Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңеши деп эле издеп тапса болот. Анан кийин ал аркылуу сиздерге байланышат дагы, түрдүү мүмкүнчүлүктөрдү алат. Анын бири жанагы коалиция, аялдардын ишкердүүлүгүн колдоо коалициясына да кирсе болот. Мындан сырткары жогоруда сары китеп бүтүп кала турган болсо, сиздердин ошол коммерциялык платформаңыздар аркылуу дагы өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн дагы кеңейтет болуш керек. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти жыйынтыктап отурабыз. Бүгүн бизде конок Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңешинин мүчөсү, координатору Нурзат Жээнбек кызы болду.